Динар Мамбетакунова бала кезинен баштап эле музыкага жакын болуп, дал ушул керемет дүйнөдөн таптакыр алыстай албай, ошол күндөн ушул күнгө чейин бир топ обондорду унчукпай эле көкүрөк кагып мен кыйратып салдым дебей эле жаратып келатат. Динар 4 балабыздын экинчиси. Атасы манас айтчу үйдөн кээде. Анан кээде мындай жөн сөз менен дагы түшүндүрүп баягы үй бүлөдө бирөө сурап калса, ошентип айтып берчү. Анан ошолорду уккандан уламбы, мен түшүнө албайм. Кашыкты музыка кылып столду койгулап, аябай такылдатып. Анан башын бир жагына ийип алып, анан баягы такылдаганга аралаштырып, манаттын уулу теметей деп жөн эле эрип калат. Мантойо менен мантойо деп ырдачу Кудай атова. Анан күлүп калчубуз баарыбыз. Бир күнү түшкү перерывке келатсам, бу дагы окуудан келаптыр. Колунда сумкасы бар. Апа, мен последний звонокто сүйлөдүм деп, сүйүнүп келип айтты. Адам мектептен келатып. Анан аябай сүйүнүп жүрүптүр. Буга бир нерсе алып берейинчи. Жүрө койду, ана бир Култмак деген магазинибиз бар эле, ошого кирип, эмне аласың? Айтчы, эмне алгың келсе алалы десем. Бир 12 баскычы бар, пианино бар экен, балдар ойногон. Анан ошону алам деди, анан алып бердим. Алып үйгө бардык. Анан упаковкасын чечип, бир аз эле убакыт, баягы 12 баскычты басып атып эле, жанагы чип жүйжаларым деген бир ыр бар го. Ошонун музыкасын замат деле тагып алды. Советтер Союзунун баатыры Дайыр Асанов аке Динардын атасы менен 2 бир туугандын балдары экөө. Ошол акебиз фельдмейстер деген баян алып келиптир. Бир фронтовик досум берди эле, ошону мен Динарга берем. Жайында отпускага келгенде биздикине келишчү эле, анан алып келип берди колу менен. Аны асылып жүрүп, баягы гармошкага алып, тияктуу эле баягыга илешип атып, аны өздөштүрүп, аны үйрөнүп алды. Райком комсомолдон путевка берилди. Румынияда международный детский лагерь Навадар дегенге барат деп. Анан Бишкекке келип узатып ийип кеттим. Аякка барып, диплому бар, ошол жактан алып келген. Ага чейин кароолорго катышты, фестивалдарга катышып, Алматыга барды, Москвага барды дегендей. Артекке барды. Ошондо Гагариндин энесине барып, энесинин үйүндө экөөнүн түшкөн сүрөттөрү бар. Майрамдар алганда бир чогулуулар болгондо энем тим эле ырдап, өзүнүн чыгармаларын окуп, ошентчү да, анан аябай сыймыктанчумун. Анан окуганда дагы мындай үнүн жана телевизордо акындар окуйт го, ошондой кылып мындай көркөмдөп сонун кылат. Анан кийин негизинен жазган ырларынын мага сөздөрү аябай жагат да. Анан мындай окуп атсам да, кыргыз мектепте окусам да, мындай кээ бир сөздөр бар, аябай тим эле эски кыргыз тилинен алынгандайчы. Анан кийин түшүнбөй кетем, муну кайдан билет, кайдан алды, муну кантип ойго келди депчи. Энем өтө эле көп тармактуу адам да. Анан кийин эң мындай жапыс жерден аябай эле чокуга кеткен деп айтсам болот да, анткени деген жана партиянын мүчөсү болду, комсомолдо иштеди, анан кийин маданият тармагында да иштеди, Ак үйдө дагы иштеди. Ошондой музыкага жакын
такыр эле алыс жерлерде болду да. Аны ойлоп атпаймынбы, эгерде мектептен балким чыгары менен эле музыкага кирсем эмне болмок? Чыгары менен ыр жазып, обон жазып, артисттерге берип, өзү ырдап, клип тартып баштасам эмне болмок? Балким жана Пахмутовадай болуп эле аябай кыйын адам болуп, азыр атагы азыркыдан дагы аябай эле тим эле элдин баары билгендей болмокко деп ойлойм да. Кезегинде каарманыбыз өзү айтмакчы, ар кыл мамлекеттик, комсомолдук жана партиялык кызматтарда иштеген. Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинде министрдин кеңешчиси, коллегиянын катчысы, эл аралык бөлүмүндө башкы адис. Андан соң Кыргыз Республикасынын президенттик аппаратынын социалдык саясат бөлүмүндө референт. Кыргыз Республикасынын Билим, Илим жана Маданият министрлигинин Маданият жана искусство департаментинин директорунун орун басары. Ага уда Кыргыз Республикасынын премьер-министринин аппаратынын социалдык маданий өнүгүү башкармалыгында эксперт. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу кесиптик техникалык билим берүү агенттигинин уюштуруу иштери жана эл аралык бөлүмүнүн башчысы. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы аппаратынын кадрлар секторунун башчысы. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы жаштар дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин жооптуу кызматкери. Ал эми ушул тапта Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы аппаратынын социалдык, экономикалык жана маданий укуктар бөлүмүнүн инспектору болуп иштейт. Ал Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун, Кыргыз Республикасынын музыка ишмерлер союзунун мүчөсү, маданияттын мыкты кызматкери, мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчиси, Манас Миң медалынын ээси. Мынакей Динара эже, өмүр баяныңызды да мен окуп отурдум да, ошондо мына комуз чертиш экенсиз. Ат башыда орус мектепти бүтүптүрсүз. Анан кийин музыкалык мектепке барган экенсиз. Мынакей Олимпиада оттору 80-жылы Олимпиада болбоду эле Москвада. Мына ошол чоң бир иш-чарага барып катышып келген экенсиз. Андан кийин 26-съезд Кремльде өткөн. Ага оңой менен деле киши бара албайт. Бирок мына ошол комузчулар менен чогуу барып комуз чертип келген экенсиз да. Жакшы эле ошентип жүргөн экенсиз. Анан музыкалык окуу жайларда да окуган экенсиз. Анан мени таң калтырганы ушул болуп атат да. Мына бул китебиңиз жөнүндө да азыр сөз кылабыз. Анан кийин эле эмне үчүн биз Динара Мамбетаконованы буга чейин ооба мындай анда-санда көрүп жүрдүк дегендей, бирок жанакы кызыңыз айткандай Пахмутовадай болуп, мындай эмнеге мындай дүң жарып дегендей, ошондой болгон жок деген нерсе, ушул суроо мени түйшөлтүп атат да. Эл аралык деген Румынияга чейин 7-класстан ошо комуз чертип барып келгем. Өзүм дагы таң калам да, бир Кудайдын бир насиби болду го деп ойлойм. Ал кезде дагы мындай биргелешкен ансамбльдердин баарын башын бириктирип туруп анан Москвага барганбыз. Ошол тандоодон мен өтүп калып, ага да кошулуп калганбыз студент кезде. 17-18 жашта элем. Ошондой эле 26-съезд КПССтин Чалагыз Исабаев атабыз жетектеп барган. Ал ошол кездеги Карамолдо Орозов атындагы оркестрдин комузчулар ансамблин жетектечү. Биз жана ВДНХда өткөн Олимпиадага байланыштуу, жана сиздер өткөрүп атпайсыңарбы? Көчмөндөр оюндарында өзүнчө маданий борбор деп, бөлүм деп. Азыр ойлосом, ошондой жагына барыптырбыз. Олимпиадалык аю Мишка, Мамалак учканда баарыбыздын көзүбүзгө жаш алып, бир укмуштай таасир болду эле. Анан жанагы съезд 26-съездге кандайча тандалып калдыңар? Ар бир институттан жана комуз илимдерге барган жаштардан чогултуп Маданият министрлигинде тандоо болду. Бизден барган Карамолдо Орозов оркестринин коштоосунда Болот Миңжилкиев эсимде деген ырды аткарды. Ар бир мамлекетке 2ден гана мүнөт бериптир, мүнөт. 1 мүнөтүн Болот Миңжилкиев аткарды, эсимдени. Аркасынан эле анан биз өтө күчтүү темп менен анан Машботойду черттик. Нусупова министр, Маданият министри эле ал кезде баягы направление жолдомону бузганга болбойт эле. Мен оркестрге жолдошту, бирок мен Нусупова эжеге барып атып, мен айылга барам, мен айылда балдарды окутам деп атып, эми жаштыгым го. Ошентип туруп айылга кеттим.
экинчи билим алам деп орус тили адабияты факультетине Пржевальский мамлекеттик пединститутуна окудум. Мектепте окуйм, мектепте мугалим болом деп. Бирок ал жерде деле баягы аспапта ойнойсуң, колуңан бир нерсе келет. Баягы эле иш-чараларды өткөрүп, кайра эле бая балдардын конкурстарын өткөрүп отуруп, комсомолдогу биз менен иштешкен жаштар мени көрүшүп, бул кызды комсомолго алыш керек экен кызматка. Бошотулган комсомолдук кызматка деп турганан райком комсомолуна, андан кийин ат башы райком комсомолуна, жетекчилик органдарына 3 секретарь деп койчу ал кезде. Андан ары Ысык көл менен Нарын бириккенде ошол чоң областка жаштар бөлүмүн жетектеп, студенттер бөлүмүн жетектеп 3 секретарь болдум. Андан кийин кайра 2 област биригип кеткенде Нарын обком комсомолуна 1 секретарь болуп, ушул коомдук ишке, жетекчилик иштерге ооп кетиптирмин да. Хан Кошой бабабыз баш болгон ат башыдан Айтулуу Боогачы, Казыбек Казалчы, Жумамүдүн Шералиев, Калыйбек Тагаев, Жолдубай Кайыпов, Өмүркул Кулумбаев, Шайлообек Дүйшеев, Камчыбек Жусуповдун жолун татыктуу улап келаткандардын катарында бүгүнкү каарманыбыз Динар Мамбетакунова да бар. Ага далил бир топ китептердин автору, көпчүлүктөн айырмаланып сөзүн да, обондорун да өзү чыгарат. Береги сезим дайрасы деген көлөмдүү поэзия жыйнагын 46 жашында мезгилсиз дүйнө салган атасы Жунус Касмалиевдин жаркын элесине арнаган болсо, кече жакында Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, искусство таануу илимдеринин доктору, Улуттук илимдер академиясынын музыка тарыхы боюнча кафедрасынын профессору, Айтматов эл аралык коомдук академиясынын академиги Камчыбек Дүйшелиев баш сөзүн жазган Жаңырат дил кайрык деген аталыштагы мына момундай обондуу китеби жарыкка чыгып, окурман журтунун колуна тийди. Автор бу жолу да китебин жарык дүйнөгө алып келген, бүтүндөй өмүрүн балдарына арнап, ар бир ырын, обондорун талдап уккан эң чоң күйөрманы апасы Букеш Айсаракунованын 80 жылдыгына арнап чыгарды. Мына эже бул менин колумда бир керемет сонун китеп турат, Жаңырат дил кайрык дегенчи. Бул бир топ эле калың китеп экен, карасаңыз. Анан канча ошол обонуңуз киргизилди, бияка канча ырларыңыз киргизилди. Анан канча жыл иштедиңиз ушунун үстүндө? Бул китептин ичине 10 жылдык эмгек кирди. Ошондо 50 жаштан 60 жашка чейинки убактагы эмгек иштерим. 4 бөлүк менен чыкты, 117 обондуу ыр кириптир. 117. Компьютерге калыпка салган Совхозбек Айтикеев композитор агайым менен 5 жылдан бери эле иштей бердик да, ал киши компьютерге салды калыпка. Мен рабочий мындай вариантын нота менен берип аттым. Анан айтты: "Ай, Динарка, сен утур эле минтип чое берсең, бул китебиң эзели чыкпайт. Токтотолу дагы, мына 10 жыл дейли. Ушуну менен токтотолу дагы бүтүрөлү чыгаралы" деди. Анан 9 жыл мурда бул сезим дайрасы аттуу обондуу китеп чыккан, мына жыйнак, бул да мындай чакан. Ушул кезде өмүрлүк жолдошум Калык Мамбетакуновдун 60 жылдык юбилейине карата чыгармачылык кече өткөрүңүздөр деп республикабыздын эл артисти Замирбек Сооронбаев агабыз айтты да, кечени өткөрүш керек ага. Мына сизди прототип кылып биздин мыкты артисттердин аткаруусунда Сынык асман аттуу пьеса жаралды. Пьесанын эң аягында менин келген мезгилим, менин Ысык көл, менин келиниң деген ыр менен коштолуп анан аякталды да. Ошол кезде айтты: "Мына Динарканын дагы, сиздин дагы обондуу ырларыңыз бар. Чыгарыш керек ага. Мына биз баарыбыз колдоп ушуну уюштуралык" деп, мындан 9 жыл мурда Сезим дайрасы аттуу чыгармачылык кечебиз өткөн.
Андан кийинки Аалам Алп Айтматовдун 90 жылдыгына 85 жылдыгына карата чыкты китеп. Чыңгыз Айтматовдун эпикалык жанрынын поэзияга айлантым эле. Мүйүздүү эне, Айымбалык, Чыңгызхандын Ак булуту, Найман эне. Буга баш сөздү Айтматов таануучу академик Абдылдажан Акматалиев баш сөзүн жазып, бул Айтматовду пропагандалоодогу жаңы жол болду деп мындай аябай ыраазычылыгын билдирип, анан баш сөзүн жазып батасын берди эле. Бул боюнча балдар жомоктор театры, Рабаят театры 4 чыгармага тең радио постановка коюп, бүгүнкү күндө радионун алтын казынасында дагы сакталып турат. Эжем бул китептеги жанагы башында айтып кетпедикпи? 4 бөлүккө бөлгөн экенсиз, ошонун биринчи бөлүмү мына залкарларга арнаган экенсиз. Ушул боюнча өзүңүз чечмелеп айтып бериңиз. 7 залкар кирди. Аалам Алп Айтматов китепке башында бир ыр жаздым элем, Айтматовго арнап. Ошол ырга обон жаралып, Кыргыз Республикасынын эл артисти Султан Каримов аткарды. Адамзатты сүйген жалпы Айтматов, Адам Алпы, Алам Алпы Айтматов. Алп манасчы Саякбай. Бул ырдагы Саякбай атанын 125 жылдыгына карата жаралган. Бул ырды Кыргыз Республикасынын эл артисти Бакыт Ыбыкеев Саякбай атанын кичи мекенинде Тоңдо, Тосордо болгон иш-чарада барып аткарып келди. Ырнаама аттуу чыгарма Жуманбек Шералиевдин 100 жылдыгына карата чыгарылган. Бул боюнча ошо атабыздын иш-чараларында дагы аткарылып жатты. Жаңылан Айсаракунова аткарды. Aykırımday kaynattı Kırgızımın çok marıktın ay ömündey Kırgızımın çok marıktın ay Эр табылды агага. Бул ырды эр табылды агабызга эскерүүсүнө карата жаралган ыр эле. Каныкей Раймалиева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы жаратты. Бул ырды өзүңүздөр табылды агага арнап уюштурган 1 жылдык эскерүүсүндө өзүңүздөр алып чыгып элге бет ачар кылып тартуулап бердиңиздер. Талыкпаган эмгектин ат көтөргөн салмагы ала тоо кыргыз элибиз шородон ичип шаңданды өрнөктүү кыргыз элибиз өсө берсин балдары эр табылдың агадай ишкери балбаны батыры өрнөктүү кыргыз элибиз өсө берсин балдары эр табылдың агадай ишкери балбаны батыры. Андан тышкары залкарлар бөлүмүндө Чолпон Жылдыз аттуу ыр, Чолпонбек Базарбаев менен эстирдин эл артисти жанында Маданият министрлигинде иштедим, жардамчысы болуп. Ушул адамга өзүмдүн болгон ыраазычылыгымды башымды ийип таазим кылып Чолпон Жылдыз деген ыр жаралды эле. Кудай буюрса, бул дагы аткарылат. Жана Жолдубай аттуу ыр.
Бул ырдын сөзүн Исмаил Кадыров агабыз жаратты. Исмаил Кадыров боюнча дагы бир-эки ооз сөз айтайын. Бул чыгарган ар бир ырдын жеке редактору ушул Исмаил агайым. Исмаил агайым ушунчалык мени Калык Бактабаевич айтат, сиз бул динайканы эки кулагынан чоюп барып эле акын кылып койдуңуз дейт. Ошол сыңары Исмаил байкем ар бир мен жараткан ырлардын сөздөрүнө, бул китептерге, поэмалардын баарын редакциялаган агайым Исмаил байкем. Мен 1998 жылы Жакшынака өмүлүк жубайым бар эле, баягы кызга бергиз. Жубам бар деп кыргыздар айтышат го. Анан 16 жыл жашадык. Жакшы жашадык. Анан жүрөк оорудан операция кезинде операциялык столдон тура албай, орустун кызы приживальчикилик болчу, Татьяна. Каза болуп калды байкушум 1 апрель 1998 жылы. Бизге бул ден соолугу оор адамдарга көңүлдөй өгүдөй адамдын кезиге калышы өтө оор нерсе да. 2001 жылы ойлоносуң да, мен уулум 13 жашта, мен өзүмдүн ден соолугум мындай болсо, кызматта жүргөн элге көрүнгөн адаммын. Үйдө тыл деген болуш керек, кийим кече таза болуш керек, көңүл кичине ачык болуш керек, үйдө уулум чоңоюш керек дегендей, ошонун баарын ойлонуп атып, ошол кыз келиндердин ичинен ой токтотуп, анан ушу Динарга токтодум, ушу Даниярдан улам. Бир тууган исимдай Оркучан болсо, демек мен деле көңүлүмдү калтырбай, менин абалыма түшүнүп, туура эле жашайт болушубуз керек деп ой кылгам. Анан кийин көбүз ошо менен сүйлөшүп анан үйлөндүк. Эми Калык Бактасович менен Динарже мен аркылуу таанышып калды. Мени Динарже центральное правление деп коет экен. Ошол көз ачтыр коому ошо жетекчилигине бардык, мени алып барды. Ошол кезде биринчи тааныштык да ал киши менен. Анан акыл насаатын айт, мен колдодум. Анан Калык жезден дагы билем да, ал кандай киши экенин көрүп жүрөм. Динар же болсо, ал мен өзүм башынан билем, өтө курч, өтө кыйын, мындай көп сапаттарынан да үйрөндүм эжемдин. Чечкиндүү, жоопкерчиликтүү, кайраттуу, ошондойлор бар да башынан эле. Анан музыкага өтө шыктуу. Инструменттин баарын ойнойт. Мен деле ойнойм бир топ инструментти. Анан Динар же өтө тез үйрөнчү да. Мен кичине жайыраак үйрөнчүмүн. Анан ал көрсө ошо врожденный экен да, төрөлгөндөн эле. Кеч болсо дагы баягы катылып жаткан жөндөмү бар экен, ошол ачылды. Негизи өзү эле аябай аракетчил, турмушу эле бирдеме эле кылып жүрө берет, анысына мен деле тоскоол болбойм. Андай кылып жүргөн үй бүлөлүк шартка, үй бүлөлүк жашообузга, кызыбыздын тарбиялануусуна деле тоскоолдугу жок да, зыяны жок деп айтайынчы. Анан өзүнүн таланты болуп атса, өзү аракет кылып атса, анан бул чыгармачылык иш, муну тыйганга болбойт. Мен жөн коем. Экинчи бөлүмүн, эже китептеги экинчи бөлүмдү жалаң атуулдук ырлар кылган экенсиз да. Бул дагы эми оңой эмес, бул оор тема негизи чындыгында. Эмнегедир ушу атуулдук тема мени көбүрөөк кызыктырат. Ак элечек, ак саяр парашан, ата мекен, жадырасын жерине, көчмөндөрдүн оюндары, кыргыз тили, эне тили, манас кимни, сөгүбүз кыргыз, Кыргызстаным, Кыргызстан, мекеним деп эле бүт эле атуулдук ырлар. Жана ошол мезгилдеги атуулдук ырларга дагы окшошуп кетеби, обондору деп ойлойм, себеби ошол кез менен сугарылып калыптырбыз. Анан Кудай буйрса чекесинен аткарылып жатат. Мына өзүңөр эле шайыр апалар долбоорунда ырдаган апалардын аткаруусунда да көрүп жүрөсүздөр. Ак элечек ыры аткарылып жүрөт, ак саяр парашан да аткарып жүрүшөт, манас кийимин аткарып жүрүшөт. Bir tartılgan cebede ata meken
Андарға аты қалбай өчірді Қырғыз елін қыран мана сақтаған Динар Мамбетакунова 1961 жылы 31 августта Теңир тоонун ат башысында кызматкердин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Мектепти бүтөрү менен эле Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтуна кирип, өз айткандай ички тышкы таасирлерден улам комсомолдук партиялык кызматтарды аркалап, ошондо деле ушул музыка чөйрөсүнөн алыс кете алган эмес. Ат башы райондук, Ысык көл, Нарын облустук комсомол комитеттерин жетектеп турганда, жаш таланттар арасында республикалык фестивалдардын бир далайын өткөрүп, өсүп келе жаткан жаш муундардын улуу өнөргө болгон жолун ачууга көп аракеттерин жасады. Кийин Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинде иштеп калганда, маданият менен искусствону андан 5 бетер жакындан билип, искусство чеберлери менен бир казанда кайнап, азыркы тил менен айтканда менеджер катары кызмат кылып, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн маданият министрликтери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, музыканттарды, ырчы чуорчу сүрөтчүлөрдү тажрыйба алмашуу максатында жөнөтүп турган учурлары да болгон. Динарайым ошондо деле кызмат абалынан пайдаланып, мен акын элем, кечелеримди өткөрө калгыла, мен обончу элем, ырларымды ырдай калгыла, мага дагы атак даңк сыйлык бергиле дебеди. Болбосо ошол кезде баары колунда болчу. Атам дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин Динарже атанын ордуна бизге аябай терек болду үйдө. Динарже дагы кийин кызматы менен Бишкекке келди. Мага аябай жеңил болуп калды Динарже келгенде. Аяктан дагы тамагым жасап берип, кийим жууп берип, бакты да мындайча айтканда. Терек болду. Мурда Динарже мени дагы үйрөтүп жүрдү. Биринчи алдыга кетти, искусство институтунда окуп, аяктан үйрөнгөндөрүн мага үйрөтүп комуздан. Кийин мен өзүм консерваторияга барып окуй баштадым. Динарже кайра үйрөттүм. Дагы башка чоң күйлөрдү, кара күйлөрдү деп коет. Ананайын Динайым деген ырды эне өзү ырымдап биринчи жолу клип тарткан. Анан ошону эле өзү дагы ырдаган да. Ошондон экөөбүз паркка барып, аттракциондордо ойноп, ошону тартканбыз. Ошол жерде биринчи башталган 7 жашымда. Анан кийин кээ бир ырларды өзүм ырдадым. Эне өзү мага жазып, анан ушуну сен ырдайсың, клипке тартабыз дечи, мен макул деп анан ошо. Азыр тартылбай калдым, анткени убакыт жок. Баары камалып, эң оор мындай композиторлор үчүн дагы, оончулар үчүн дагы мындай кээде өздөрү деле ачык айтып калышат. Кыйналабыз ушул балдарга арнап жазган ырларды депчи. Сизде болсо бир тобу бар экен ошолордунчу. Балдардын темасы мага өтө жакын. Оюн карак ырлар чыгарып бериш керек. Балдарга ыр жазып берсең, балдар аткарат. Ошондой эле жакшы ырдаган балдардын мындай талантын көрүп, ушул балага жазыш керек экен деген ойдо калып эле, анан ошону менен алып урушуп калчумун да ушу 10 жыл ичинде. Кызымдын мектебине келсем, бир кичинекей Канат деген 4 жашар бала кичинекей гармошканы тартып алып эле ырдап атам деп ойлоп эле жамгыр төктү деп ырдап атат. Анан өзү ойлоп атат, чын эле ырдап атам деп. Анан атын ким десем, Канат дейт. Канат, Тайбөбөк деген ыр жаздым эле. Ошону сага берейинчи. Жакында Роза Отунбаеванын Демилгеси аттуу фонд конкурс өткөргөн жатат. Ошого сени катыштырайын деп эле баса калдым баланы. Анан Тайбөбөктү аткардык. Ал жерден кызыктыруучу сыйлык алдык. Тайбөбөк аттуу. Бала чоңоюп кетелекте шаштым да, тезирээк клип тарта калалы деп анан Тайбөбөктү тарттык. Ошол Канат Дилде Досов азыр силерде КТРКда алып баруучу болуп жүрөт Баластанда.
Андан кийин бардыгына үлгүрөм. Биринчи мугалимим, мына биринчи мугалимге арнаган баланын мамилеси, бөбөгүмдү узатам, бөбөгүмдү сагынам дегендей маанидеги. Касиеттүү мектебим, мектепке ыраазычылык билдирген ойдо. Рабаят, жанагы мен жогоруда айткан Рабаят балдар жомоктор театрынын гимни катары, фирменин ыры катары аларга чыгарып берсем, алар өздөрү клип тартып алышты. Светофордун жолу, светофордон өтүш үчүн бала ырды жаттап алса, сары түштө даярдан, анан кызыл турса токтоп тур дегендей мааниде чыгарылды. Андан ары Сейтек Борборун, бул боюнча Сейтек Борборунун директору Сейтек Борборунун 85 жылдыгына, 80 жылдыгына карата гимн түзүп бериңиз деп 3 жыл мурда айтты. Анан жүрүп баягы көкүрөктө жүргөн нерсе бир күн анан Сейтек Борборун болуп чыгып берди. Буга да клип тартылды. Тилегим, мунун сөзүнүн автору Жоомарт Бөкөнбаев экен. Мага башынан жагып жүрчү эле. Ушул ырдыдагы патриоттук да темада, и балдар темасы. Ошондой эле чий курчак. Азыркы курчак көп дүкөндөрдө, бирок чий курчакка эч нерсени теңебейм, себеби тайенем апама берди, апам мага берди деген ойдо жазылып, баарына тең клип тартылып, балдар арасында азыр көрсөтүлүп турат. Жалкоолукту жактырбай, эмгектенбей турбаймын. Спорт менен да машыгып, эртең менен чурбаймын. Кулагы билимимдин биринчи мугалимим, биринчи мугалимим. Тосуп турат бөбөгүм, чыбыгатын чуратып, өйдө төмөн чапкылап, артынан чаң булатып. Менин аяй бөбөгүм, эң эле жакшы көрөмүн. Өйдө болсом өбөгүм, ылдый болсом жөлөгүм. Көксөп билиң бергин деп, косогоңо мен келдим. Курчак жайып келгин деп, тосуп алдың мектебим. Билим издеп мен келдим, тосуп алдың мектебим. Рабаят, балакайдын досу менмин. Рабаят, курчак жайып сага келдим. Рабаят, балакайдын досу менмин. Келген жерге чоң рахмат, мен атып келген Рабаят. Мына тура светофор, кызыл күйсө токтоп тур. Сары күйсө даярдан, жашы күйсө эң аяр, жолдон ары өтүп жүр. Элге кызмат кылган деп, эndi мени төрөдү. Чотмонбайдай жер болуп, көппү десе керегим, көппү десе керегим. Ак сандыкта бар экен түйүнчөк мунчак, арасынан апакем алып чыкты курчак. Жарашыкты көйнөгү, шөкүлөсү масысы, жомоктогу кадимки чий курчактын жакшысы. Сейтек, бир борун. Сейтек, борборун. Сейтек, бир борун. Каарманыбыздын поэзиясы, маанилүүлүгү менен
Ал эми обондору мөл булактай тунуктугу менен айырмаланат. Мынтип айтып жатканыбыздын да себеби бар. Айтылуу кыргыз эл акыны Эрнест Турсунов Динардын өзү жараткан обондоруна жата калган сөздөрү ийкемдүү, илберинки, элдик саптар менен шөкөттөлүп, аземдүү, шаанилүү, мукам кайрыктарды чыгарып тургандыктан канын жерге тамызбай, Динар өзү кайра аларга жагымдуу, угумдуу обондорду чыгарып, аны таланттуу аткаруучулар элге кеңири таратып келгени өзүнчө бир уникалдуу көрүнүш деп баа берген экен. Баса эл аралык Туркцой уюму менен коомдук 1-каналдын Маданият тарых тил каналы биргелешип уюштурган 5 акын теледолбооруна мен ыр жазат элем дегендер эле келе калып катыша бербейт. Далай электен өтүп, иргелип келип, анан жолдомо алышат. Ошолордун катарында Динар Мамбетакунова да бар. Бир өзүнөн бүткөнүдөй теңир оло эрмана. Эгемендик менен тилим бир бүтүн. Санжыраңды, дастаныңды бил, күтүн. Бутак байлап, тамырларың жайылып, миллиондон жетөө болдуң сан түтүн. Бизден кийин чексиз жылдар жаңырар. Күндөр батса, ата турган таңы бар. Ата салттын касиетин пир туткан, урпактардын келечекке камы бар. Негизи мындай сөз бар да, Кудайдын добушун уккан адам акын болот, музыкант же композитор болот, же ырчы болот деген сөз бар да. Негизи ушул чын эле сөз. Болбосо адамдын баары эле акын болуп, баары эле ырчы болуп кетпейби, андай жок да. Анан ошол өйдөдөн ушу таасир болгон тиги ата тегинен келген себептерден болуш керек. Анан ыр жазганда кандай болот? Обон чыгарганда мен кээде бир жакта өзүмчө аракет кылып атып, анан кээде кухняга кирип калам да. Кирип калсам каңылдап, ырдап бирдеме кылып жүргөн болот да, тамак жасап атабы же дагы бир идиш жууп атабы бирдемесинде. Анан мен акырын кайра чыгып кетем. Себеби сезем да, демек азыр бир музыка жазып атат. Көпчүлүк ырларыңыз ушул 4-бөлүмгө кириптир. Анын темасын лирикалык бөлүм деп аталган экен. Анан бул ырларыңыздын көпчүлүгүн мен билгенден мына Гүлүм Касымбаева, бир топ залкарлар, Султан Каримов деген агайларыбыз аткарып жүрөт. Эми ушул бөлүмгө аябай кененирээк токтолот окшойсуз. Кийинки бөлүм лирика бөлүмү. Бул эми чоң бөлүм, бул өтө кенен бөлүм. Анан айын Динайым аттуу ырды өзүмүн кызыма арнадым дагы, өзүм аткардым эле. Клип тартылган. Апакем. Бул ырды Жаңылан Айсаракунова, көрүнүктүү театр, кино актрисасы, ошондой эле ырчы. Атбашым, туулган жерди сагынып Атбашым деген ыр чыгардым эле. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтобек Асаналиев аткарды, аткарып жүрөт. Андан ары атанын алтын уя алаканы. Атама арнап, жалпы эле аталарга арнаган ырым. Муну көрүнүктүү ырчы эл аралык конкурстардын жеңүүчүсү Марат Ибраев аткарып жүрөт. Ата эне. Бул ырдагы Кыргыз Республикасынын эл артисти Эсен Нурманбетов эжебиз аткарган. Азыр көзү өтүп кетти, бирок концертте ырдаган сюжет, видео сакталып калды. Бала чагымды эстеп, бала чакка көңүл буруп, бала чагым аттуу ырды жаздым эле. Бул ырды Замир Аркбаев аткарып жүрөт. Басып өт жашоонун миң жыргалын. Бул ырды дагы Кыргыз Республикасынын эл артисткасы Эсен Нурманбетова аткарган. Бир дүйнө. Бул ырды, бул терме ырларына кирет, Гүлүм Касымбаева аткарып жүрөт. Болсун бек кылылайым, бектен солук сурайым.
бакем түгөнбө сыр экен, аскадай керемет сыр экен, артынып тагдырдын нор жүгүн, асылдай апа кемпир экен, асылдай апа кемпир экен. Dilegi aksanası gelemettü, Doğru ak kalpaktı elecekti, Kan koşoy babam ötkün, seriler ötkün, Tarıtıla urpağına gelecekti. Arruba köngül sergip konçu cerin, Adanın altın uya alatanı. Mangdaydan sılap saparga saldın, Seziminde dalemen balakaymın. Ömür belki aşkın ata yeri, Urfaklarda çolda çapkın ata yeri. Coşunu güdümanın beşinde çalgandın, bası bütkün bası bütkün Дайра аттуу ушуларга токтолуп кетейин дейм. Дайра аттуу топту чыгардык эле, топ түздүк эле баягы жылы. 3 мундун өкүлдөрү кирген. Дем бересиң жүрөгүмө жалын чачып. Бул ырды Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чырмаш Төрөбеков репертуарында алып аткарып жүрөт. Жакшы келсе кут келет. Бул ырдагы бир өтө көңүлдүү ыр, жакшылыкка бурган ар бир адамдын оюн бурчу ыр. Бул ырды көрүнүктүү ырчы Марат Ибраев аткарып жүрөт. Жашчылык, баягы эле жаштыкты сагынгандагы чыгарган ыр. Бул ырды Жылдыз Өмүралиева аттуу көрүнүктүү ырчы аткарып жүрөт. Жердин көркү жетөгүз. Ушу жетөгүздүн көркүнө суктанып, табиятына суктанып жаралган ыр эле. Бул ырды Бакыт Ыбыкеев, Кыргыз Республикасынын эл артисти репертуарында алып жүрөт. Жоок азын ыры. Бул ырды Каныбек Иманалиевдин сөзүнө жаздым эле, атайлап Гүлүм Касымбаевага мүнөздөп туруп, анан обозун жазганмын. Калгым келет ыр болуп. Бул дагы мааниси мындай өзү айтып турбайбы? Ушу ырчы болуп эле жүрбөстөн ыр болуп калгым келет деген ойдо Гүлүм Касымбаевага дагы мүнөздөп жазып бергенмин. Мен эми Гүлүм Касымбаеванын жеке автору болуп калдым. Көкөлөт көңүлдөрдү. Көкөлөт көңүлдөрдү боюнча дагы бир-эки ооз сөз менен токтолуп кетким келип жатат. Чыңгыз Айтматовдун Жамилясына карата ушуларга клип тартылды. Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына дагы, 90 жылдыгына дагы байма-бай көрсөтүп турдуңуздар. Ушул Жамилянын образына өтө төп келген ыр болду. Бул ырды Жамиля тасмасы менен бай саундтрек сыяктуу кылып клип тартуунун дагы жолу ушу түшүмдөн келген бир белги аркылуу болуп калды да. Классташым. Классташтарды сагынгандагы эле ыр, класстарды сагынып, балалык кезден амандашып, классташым деп анан чыгарып калган ыр. Муну аткарып жүрүшөт. Мектептеги бүтүрүүчү класстардагылар аткарып жүрөт. А негизи Жаңылан Айсаракунова менен кыргыз эл артисти Султан Каримовдун репертуарында. Кыргызымдын бермети. Кыргызымдын берметин биринчи жолу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Бермет Байкелова аткарган. Аты да Бермет, өзүң да кыргызымдын берметин аткар деп. Анан кийин
Бермет Америкага кеткенден кийин Гүлүмдү ойлодум. Бул ырды бир чыгарса Гүлүм чыгара алат деп Гүлүмгө сунуштасам, Гүлүм чыгарып, андан ары спонсорлор чыгып, клип тартып беришиптир. Бүгүнкү күндө элдин алдына чыгып аткарылып жүрөт. Дайра ургу кайна ага бер тынба тирелик дайыма ага бер тынба тирелик дайыма Сиздин бекен мен сени сүйгөнүмдү сени ойлоп кузаланып жүргөнүмдү сени дегдеп турсам дагы билдире албай сен дегенде сегиз болгон күндөрүмдү жакшы келсе кут келет жакшылыктар бүт келет жакшынакай тилеги жаркын маанай күч берет жаркын маанай күч берет Жаш кезекте ойноп күлүп ал жаштык өтөт кетет бир күнү жаш кезекте ойноп күлүп ал жаштык өтөт кетет бир күнү жетилеп санаймын төрлөрүң жайлым жайлуу алдыңга чөмүлгөн кум төрүң кылчайып ал жылдарыга карыганда кырчындай кезимди эсте турса болуп турга болсок да ар тарап болсок да оюмда жан кордашым турмуштун жакшына энчиси өзүңсүн ардагым классташым Балтатыган кыргыз тилим эне тилим кыргызымдын дернети Учакташып ыр менен калгым келет ыр болуп Учакташып ыр менен калгым келет ыр болуп Наш Кыргызстан. Биздин Кыргызстандагы башка тилдеги жашоочуларга дагы Кыргызстан жөнүндө бир чыгарма болсо экен деп ойлоп жүрдүм эле. Анан орусча текстин жазып, орусча дайра тобуна суранып, дайра тобу аткарып жүрөт. О дүнүйө дүнүйө. Бул ыр Эсенгул Ибраевдин сөзүнө жаралган, өтө философиялуу мааниси терең. Бул ырды атайлап эле Нуржамал Таабалдиева эжебизге арнап жараттым эле. Нуржамал Таабалдиева эжебиз 50 жылдык өзүнүн отчеттук концертинде финалдык ыры кылып алып чыкты. Өмүр бүгүн андан ашса бар эртең. Бу дагы бир ойлордо, ой толгоодо отуруп, бүгүнкү күнү өмүр бар да, а эртеңки күнү ашса өмүр болот, ашпаса өмүр жок деген бир ойдо жүрүп эле ушулар жаралып калган. Анан бул ырды дагы оркестрдин коштоосунда Жаңылан Айсаракунова аткарып жүрөт. Ошондой эле клип дагы тарттырып алды. Өмүр. Бул ырды дагы ушу өмүргө арнап, өмүрдү жакшы өткөрөлү, ар бир адамдын өмүрү узак болсун деген ойдо чыгарылган ыр эле. Бул ырды Кыргыз Республикасынын эл артисти Керим Орузбаевдин репертуарында жүрөт. Токтобүбү Черикчиева оркестр менен аткарып жүрөт. 18 жаш. 18 жашты, баягы 18 жашымды эстеп, сагынып чыгардым эле. Бул ырды Кыргыз Республикасынын эл артисткасы Майрам Дүйшекеева оркестрдин коштоосунда жана жеке өзүнүн концерттеринде аткарып жүрөт. Ошол кишинин диапазонуна туура келген ыр да. Өнөр өлбөйт, сактайлы. Мунун дагы мааниси терең.
терме ыры катары кылып жараттым эле. Өнөр өлбөйт, өнөрдү сактайлы, мүнүшкөрлүк дагы өнөр, зергерчилик дагы өнөр, кол өнөрчүлүк дагы өнөр, саяпкерлик дагы өнөр. Баарысы өнөр, ушул өнөрдү сактайлы деген сөзү көп да. Анткени бул терме муну Элзар Өскөнбаева, Бекзамир Дегенбаев дуэт кылып аткарып чыгышты. Сапарларды кыргыз мигранттарына арнадым эле. Ушу кайда жүрсөң дагы кызыр колдосун, үйүңө аман барып эсен келгин деп ушу мигранттарга арнап романсиадалардын жеңүүчүсү болуп жүргөн Бакыт Жакыпов аттуу жигитке сунуштасам, Көз Азиз. Ушул бала ийине жеткирип аткарып, поездга түшүп мигрант болуп кетип баратканынан бери анан клип тартылып, мигранттарга жөнөтүп жибердик эле. Сезим дайрасы. Сезим дайрасы, именной ыр дегендей, жана чыгармачылык кечебизде мына аты да сезим дайрасы болуп, өзү дагы дайралардын сезимдерин ушуга топтогондой болуп, анан ыры чыкты эле. Биздин чыгармачылык кеченин эң бир жыйынтыктоочу ыры болуп, кыргыз эл артисти Султан Каримовдун аткаруусунда, оркестрдин коштоосунда аткарылган. Родники, источники жизни, каждый глоточек бальзам. Вершины гор, белых косынка, луналикая мать Кыргызстан. Ты расцветай, наш Кыргызстан. Өттү кетти миң чакыр, сен кайрылбас эй. Өмүр бүгүн андан асса бар эртең. Өмүр бүгүн андан асса бар эртең. Өмүрүң барда ырдап сайра, кандырып мокум тумары. О той жаным, келечекке умтулуп, оргуштаган жүрөк толу сырларың, жүрөк толу сырларың. Дастанчылар сайраса, дастан айтып кайнаса, дүбүртөрү жанданса, далайлорду талдаса, деми келет ал келдиң, оздон озбо калтырып, көз алдыңа тартылып, кайгысы менен жыр калдың, кайрыктары камтылып, доошу келет ал келдиң. Манас айтып баштасам, манасынан таштаса, манас чыгар теңидим, берген экен башкача. Манастын казынасын ушул күнгө мүндүрбай, улуу сөздү буздурбай, манасчылар сактады, манас ата калтырган, мурастарын актады. Атың толуп ар болсун, жошуң шоңкар болсун, сапарың байсалдуу, көңүлүң кунак болсун. Ага бергин, ылымдарга жанашып, сезимдин оргуштаган дайралары, оргуштаган дайралары. Туулган күн. Мага айтып калышты. Сиз бүт эле мындай академический ырларды чыгара берет экенсиз. Кичине той-пойго ылайыктуу жазбайсызбы? Туулган күн, мисалы, үйлөнүү той деп, же жентек той деп дегеннен анан туура айтат деп анан туулган күн жөнүндө эл ичинде айтылып жүргөн бир текстти таптым. Буга обон жараттым. Туулган күндөргө ырдаса бийлегидей кылып, мындай тойго ылайыкташтырып, бул ырды Замир Арыкбаев аткарып жүрөт. Тойлорго ылайыктуу жана ошондой туулган күнгө куттуктоо иретинде жазылган ыр. Үйлөнүү той. Бу дагы 2 жашка бири-бириңе өмүр бою жаккыла, кол кармашып узак өмүрдү баскыла,
дегендей ыр, бул ырды дайра тобу аткарып, фильм концертти тартып, телевидениеден дагы ар кайсы программадан байма-бай берилип жүрөт. Ушул эле өңүттө черди жазып бийлегиле. Бул дагы бийге ылайыктуу ыр. Өзүнүн мындай тексти дагы, обону дагы ошо бийлегенге ылайыктуу да. Бул ырды Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айбек Саралаев репертуарында алып жүрөт. Ысык көл мен келиниң. Мына темасы өзү эле айтып тургандай, мен Ысык көлдүн келинимин. Анан Ысык көлдүн келини жөнүндө деле ыр жокко. Жанагы Сынык асман аттуу өмүрлүк жолдошум Калк Мамбетакуновго арналган пьесанын мен келген мезгил сюжети ушул ыр менен коштолуп, анан ошол пьесага кирип кетти. Ким аткарат? Бул ырды Жылдыз Өмүралиева аттуу индийский жанагы Пакистандын ырларын ырлап ырдап жүргөн ырчы кызыбыз бар. Ошол кыздын үнүнө туура келип ошол кыз аткарды. Ысык көлдүн толкундарын жанагы Гүлүм менен тандем деп атпаймынбы? Гүлүм Касымбаева менен. Ушу Гүлүмгө өзү көлдөн чыккан кыз да. Анан толкундары менен өзүнүн зың-зың эткен жылаажындай үнү менен бир берейин. Толкунун айтсын деген ой менен ушу Гүлүмгө атайлап именной кылып жазып бердим эле. Клипти Гүлчорон Нурсейитов деген фильмдерди тартып жүргөн оператор дагы, режиссер дагы, төрт тарабы төп келген бир чыгармачыл кыйын бир жигитибиз бар. Ошо Гүлчорон Нурсейитов көлгө алып барып, жакшынакай кылып тартып келиптир клипти. Эми элдин жүрөгүнөн түнөк табат деп ойлойм, мыкты болуптур. Эгемендик ыры өзүнүн мүнөзү менен, баритон үнү менен Кыргыз Республикасынын эл артисти Бакыт Ыбыкеевке төп жарашат деп, ушу атайлап эле Бакыт Ыбыкеевке арнап жазып, сунуштап, Бакыт Ыбыкеев Ала тоо аянтында болобу, эгемендик күнгө арналган эмне деген иш-чаралар болобу, ушундай татыктуу аткарып жүрөт. Талайыма тамган сүйүн насиби, таберикке жан үнүмдө сакталат. Сүйгөнүн, ай сүйгөнүн, сүйгөнүмдөн кызыл чоктой күйгөнүн. Кутту болсун туулган күн, кутту болсун туулган күн, киндигиңди шыр кесип, жибек менен булган күн. Жакшылыктар жалгасын мол, жаратканым жалгасын мол, кабыл болуп ак тилек ой, кутту болсун үйлери той. Черди жазып шаңданып бийлегиле, чарчаганды эзелин билбегиле, өмүр черкен сыпылдай алга шашып, өксү болбой ачылып гүлдөн гүлө. Турмуштан алып оруночу талайы тодой сенин келиниң, келиниң, сенин келиниң, менин келиним. Birlikte özü kırgız orpağı, ey bildiktin öçmez otu, ey bildiktin öçmez otu, cağalar, cağalar, cağalar. Isık köl tolkudum, ay tolkudum, şarkıda gölüp döndü tolkunum. Şandandım nazar döşep özüne, şarpasынан үнүн угуп чолпунун. Ачыл элек сандыкта бычыл элек кундуз бар дейт кыргыз. Жанында жүрсөң, көр тирлик менен алышып жүргөн жөнөкөй эле бир кыргыздын кызы сыяктуу туйлат. Ал эми аңтара теңтере келсең, мына ушундай айтып түгөткүс дил дайрага айланган Динара эжебиздин бар экени адабият, маданият таануучулар үчүн чоң сыймык.
Көрсөтүүбүздүн соңуна чыгып жатып анын төмөнкү ыр саптары менен жыйынтыктагыбыз келет. Ала тоо таңшыйт ырырдап кыргыз, жалгасын теңир жадыра кыргыз, бейпилдик турмуш калкыма тургуз, ачылып жолуң алгала кыргыз.